Турага Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер менен жолугушту. Новиков: медиктерге компенсациялык төлөмдөр маселеси ачык айкын чечилет. Дарья Маслова жарым марафондун жеңүүчүсү болду. Төрага Талант Мамытов баштаган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин делегациясы Санкт-Петербург шаарында жашаган мекендештер менен жолугушту. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуу баарлашуу форматында өтүп, катышуучулар мигранттардын турмушун жакшыртуу боюнча пикирлери менен бөлүшүштү. Төрага Талант Мамытов каза болгондордун сөгүн Россиядан Кыргызстанга жеткирүүдөгү кыйынчылыктар, эки өлкө ортосундагы авиа билеттердин кымбаттыгы, Мекенкарт картасын киргизүү, Санкт-Петербург шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы эс алуу жайын өнүктүрүү, башкы консулдук ачуу, эмгек мигранттарынын үй-бүлө мүчөлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өткөрүү жана билим берүү тармагын жакшыртуу сыяктуу маселелерге тиешелүү суроолорго жооп берди. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Артем Новиков кызыл зонадагы иши үчүн бир жолку компенсацияларды төлөө, эмгек акынын өлчөмүн жогорулатуу маселеси боюнча митингге чыккан медицина кызматкерлери менен жолугушту. Медицина кызматкерлеринин бир жолку компенсациялары кепилденген түрдө төлөнүп берилет. Бул максатта республикалык бюджетте 200 миллион сом каралган. Комиссия талаш жараткан билдирмелер боюнча кайрадан карап чыгып, кабыл алынган чечимдерди акыйкаттыгын иликтеп чыгат. Жолугушууда жакында өкмөт тарабынан кабыл алынган медициналык кызматкерлердин эмгек акысынын өлчөмүн тийиштүү чечим түшүндүрүлдү. Артем Новиков медиктерге компенсациялык төлөмдөр маселеси акыйкат жана ачык чечиле турганын баса белгиледи. Жөөкүлүк Дарья Маслова Тажикстандагы эл аралык жарым марафондун жеңүүчүсү болду. Тажикстандын Борбору Душанбенин күнүнө арналган мелдеш 17 апрелде өттү. Мелдеште Маслова 21,1 чакырымды 1 саат 12 мүнөт 2 секундада чуркап келген. Натыйжада бул аралыктагы көрсөткүчтү 1,5 мүнөткө жакшырта алган. Ал эми эркектер арасында коло байгеге кыргызстандык Адилет Кыштакбеков ээ болгон.